Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 20 март 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш түштүгү Ак Ордодо жүрөм туугандар. Ушул жерден бир сатылуучу 4 соток жер участогу бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Гагарин жана Торугарты көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден силер түз эле түндүктү карай 150 метрдей бассаңыздар, сол тарапта 4 соток сатылуучу жер участок жайгашкан. Анан бул жерден шаардын бурч-бурчуна жүргөн көп эле маршруткалар бар туугандар. Бул жерден 169 өтүп атты азыркы учурда. Жана башка көптөгөн эле маршруткалар менен бара аласыздар туугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай участокко карай жол алдым. Силер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу жер участокко жетип келип калдым. Бул көчө тарабы. Көчөлөр көрүп турасыздар. Орто кеңдикте. Электр энергиясы бар, газ бар экен, суу бар туугандар. Эң эле түндүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле түштүк чек арасы бул жерге чейин болуп калат. Жалпысынан жердин аянты 4 соток, узун туурасы 16га 25 экен туугандар. Участоктун узун туурасы көчө тарабы 16, бул тарабы 25. Кызыл китебини 2008-жылы алып койгон дейт. Жер эле документ боюнча эч кандай проблема жок. Алсаңыздар эле ошол гос регистрге алып барып өткөрүп берем деген оюн айтты. Жана бул чоң Гагарин көчөсүнө 150 метрдей аралык. Мектепке болсо 10 мүнөттө балдар жөө барып келе алат экен. Бул Тагайбийдеги мектепке барышат туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу шаарга карайт. Бул Ак Ордо конушу. Мынакей тегиз болгон квадрат жер. Так. Батыш чек арасын бул кошунанын заборуна чейин. Анан бул жерден да көргөзө кетейин. Мынакей. Бул жерден болуп калат эң эле түштүк чек арасы. Газдары мына кошуналар киргизиптир туугандар. Жана видеонун башында айткандай, чоң Гагарин көчөсүнөн көптөгөн эле маршруткалар менен сиздер шаардын бурч-бурчуна Дордойго деле түз жүргөн маршрут, жана башка шаардын бурчтарына университеттерге түз жүргөн маршруткалар бар. Анан мечит деле мынакей бул жерде жакын экен. Мына ошондой. Так. Басы бул участоктун туугандар $30,000 сурап атыптыр жер ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Мен ээсинин номерин экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Жана достор менен бул видеону группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер мага бул жер ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.